Күндүн маанилүү жана соңку кабарлары менен тааныштырып, эфирде жаңылыктар кызматы. Саламатсыздарбы? Студияда мен Сыймык Барманов. Алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача. Болгар калемпиринин баасы дыйкандарды канааттандырабы? Талас шаарындагы балдар ойноочу аянчалар жаңыланууда. Элеттик ишкерлердин алгылыктуу аракети менен түзүлгөн жумуш орундары. Алгач расмий кабарлардан. Президент Садыр Жапаров бүгүн дипломатиялык кызматкерлерди кесиптик майрамы менен куттуктады. Президент Садыр Жапаров бүгүн дипломатиялык кызматкерлерди кесиптик майрамы менен куттуктады. Дипломатиялык кызматтын урматтуу кызматкерлери жана ардактуу ардагерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Мамлекетибиздин көз карандысыздыгынын 32 жылдык мезгилинде дипломатиялык кызматтын ролу жөн гана артпастан, ал өлкөбүздүн тышкы саясат мекемесинин ар бир кызматкерлеринин кошкон зор салымынан жана ишине берилгендигинен улам артыкчылыктуу багытка айланды. Дүйнөдө жүрүп жаткан геосаясий жана аскердик саясий процесстер эл аралык коопсуздукка, туруктуулукка келтирген глобалдык коркунучтар менен чакырыктарды күчөттү. Дүйнөлүк экономиканын көйгөйлөрүн кескин корчотту. Дипломатиялык кызмат органдарынын бир максаттуу көздөгөн, жигердүү, салмактуу тышкы саясат жүргүзүүдө ийгиликтерди алып келүүдө. Дипломатиялык кызматкерлердин кесипкөйлүгү, өз ишине берилгендиги жана мекенчилдиги бул улуттук кызыкчылыктарды коргоонун, улуттук коопсуздукту камсыз кылуунун жана тышкы саясатты артыкчылыктуу багыттарды ишке ашыруунун негизи. Урматтуу дипломаттар, биз Кыргыз Республикасынын стратегиялык документтеринде белгиленген максаттарга, көтүлгөн натыйжаларга жетүүнү жана аларды жүзөгө ашырууну улантабыз. Мындан улам сиздердин толук колдооңуздарга, кесипкөйлүгүңүздөргө жана мекенчилдигиңиздерге ишеним артам. Мамлекетибиз үчүн маанилүү болгон тышкы саясий иш-чараларды өткөрүүдөгү жоопкерчилигиңиздер, креативдүү сунуш пикириңиздер үчүн өлкөнүн эл аралык кадыр баркын бекемдөө, Кыргыз Республикасынын эл аралык демилгелерин илгерлетүү жана чет өлкөлөрдө биздин жарандардын укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо жаатындагы натыйжалуу ишиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Сиздерге чын ден соолук, бакубат жашоо жана кесиптик ишбердигиңиздерге албан ийгиликтерди каалайм. Президент Садыр Жапаров бүгүн өлкөгө иш сапары менен келген Монголиянын премьер-министри Лупсен Амсырайын Ойын Эрденени кабыл алды. Кыргызстан менен Монголиянын ортосундагы эки тараптуу соода-экономикалык тармактагы маселелердин кеңири чөйрөсү боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы конок менен учурашып жатып, Монголияга болгон сапарынын жана өлкөнүн президенти Ухнаагийн Хурэлсух менен болгон жолугушуусун, анын жүрүшүндө эки тараптуу мамилелердин кеңири чөйрөсү боюнча макулдашууларга жетишилгендигин жылуу маанайда эскерерин белгиледи. Садыр Жапаров Монголиянын лидерине саламын жолдоп, аны Кыргызстанга жооп беретине мамлекеттик визит менен күтүп жатканын кошумчалады. Садыр Жапаров соода-экономикалык кызматташуу жаатында биргелешкен аракеттерди активдештирүүгө өзгөчө басым жасады. Кыргыз тарапка Тоо-Кен өнөр жайына жана айыл чарбасына инвестицияларды тартуу Монголиянын тажрыйбасы пайдалуу болот. Өз кезегинде Монголиянын премьер-министри Лупсен Амсырайын Ойын Эрдене Садыр Жапаровга меймандостугу үчүн ыраазычылык билдирип, Монголия президенти Ухнаагийн Хурэлсухтун жылуу саламын айтты. Лупсен Амсырайын Ойын Эрдене мындан аркы эки тараптуу жана көп тараптуу, анын ичинде соода-экономикалык жана транспорттук логистикалык тармактарда мамилелерди түзүүгө кызыктар экендигин билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө ал Кыргыз тараптын Кытай Эл Республикасы, Россия Федерациясы жана Монголия ортосундагы эл аралык автомобилдик каттамдарды өнүктүрүү боюнча өкмөттөр аралык макулдашууга кошулуу демилгесин да колдоду. Жергиликтүү жаңылыктардан. Учурда Таласта болгар калемпиринин акыркы түшүмдөрү жыйналып жатат. Белгилей кетсек, быйылкы күздө 5000 тонна калемпир сыртка экспортталып, дагы 1000 тоннадан ашык калемпир өткөн жуманын акыркы күндөрүндө сыртка ташылып кетти. Быйылкы кургакчылыктын таасири да калемпирлерге тийип, жылдагыдан майдаланып кетиши сыртка экспорттоого кедерги болууда. Манас районунда болгар калемпири жакшы өсөт. Андыктан дыйкандар өсүмдүктү гектарлап айдап,
андан киреше табышат. Бала Саруу айылындагы Бейшеналиевтердин таласына 1 гектардан ашык жерге калемпир өстүрүлгөн. 30-40 болду дейт былтыр айдагандар айланып. Өзүм пенсионермин. Анан балдар айдап атыр, тиги кыздар айдап атыр күйөөгө тиген. Анан угуп алып давление болуп отурубуз, өтпөй отур дегенден кийин. Эми күн суук үшүккө алып кеткенче, нерде турса бирөө жарымдагы алып кетеби деген үмүттө терип мына чогултуп отуруп, бирке тыйын болуп калабы деп. Анан башка айла жок, эмне кылат? Учурда терим кызуу жүрүп жаткан мал. Күн сууктагыча бардык түшүмдү жыйнап алуу керек. Терилген калемпир үйдүн короосуна эле түшүрүлүп жатат. Анткени кардар чыкпай, айлалары кетип турат. Быйылкы жылы Талас облусунда жашылча жемиштерден 4548 гектарга ошол жашылча жемиш айдалган. Анын ичинен болгарский перец 1000 гектардан ашык жерге айдалган. Анын 90% бул Манас районунда көпчүлүк Манас районунда эгишет да, 90%-ын ошол. Экспортко бизден жыл сайын ошо экспортко чыгып турат. Быйылкы жылы биринчи түшүмдөрдөн иргелип 5000 жалпысынан 5000 тоннадай экспортко чыккан. Анын акыркы бул бир жуманын ичинде ошол 1000 тоннасы ошо акыркы жуманын ичинде кетти да. Анан мындан ары дагы ошол кетет деген үмүттөбүз. Ошол акыркы азыр дыйкандарыбыз акыркы түшүмдөрүн жыйнашып атат. Жыйнап алышты да эми. Азыр ошол алуучуларды күтүп, азыр ошо ички бул сырткы эле эмес, ошо ички рынокко, ош түштүк тарапка дагы ошол кетип атат да биздин перецтер. Манас району боюнча жылда 1000 гектардай аянтка болгар калемпири айдалат. Алынган түшүм дээрлик Россия менен Казакстанга экспортталат. Болгар калемпири былтыр килограммы 30 сомго чейин сатылган. Быйыл баа төмөн. Жылдагыдан алуучу дагы азыраак. Мындай абалдын бирден бир себеби кургакчылык дешет адистер. Анын кесепетинен өсүмдүк майда болуп, сырткы көрүнүшүнөн да аксады. Ал эми ошол быйылкы жыл бир аз жаан чачын аз болгондуктан ошол стандартка туура келбей калды дейт да. Стандартка туура келбей калып, багы башында ошол түшүмүбүз иргелип кеткен да. Азыр майдаланып, ошон үчүн тандалып эле кетип калган да. Азыр ошол калган эмеси дагы ички рынокторго сатып атышат дыйкандарыбыз. Ошол дагы ошол эмеге суук түшкөнчө дагы алат деген үмүттөбүз. Болгар калемпири Манас, Айтматов жана Бакаята райондорунда көп айдалат. Быйылкы болгар калемпиринин түшүмү ушул тапта өлкөнүн түштүк региондоруна сатыкка кетүүдө. Сыймык Барманов, Салиха Сариева, Элхан Арстанбеков, Талас облусу. Балдар ойночу аянчалар жаңыланууда. Талас шаарында 9 балдар ойночу аянчалар болсо, алардын 5-inde жаңылоо жумуштары жүрүүдө. Ал үчүн шаардык мэриянын бюджетинен 3 миллион сомдон ашык каражат каралды. Учурда аянчалардын тегерек четтери курчалып, айрымдарында иш кызуу жүрүүдө. Бул Талас шаарындагы Молдосан көчөсүндөгү балдар ойночу аянча. Бир кезде бул жерде таштанды төгүлүп, кароосуз калган аянт эми жергиликтүү жашоочулардын эс алуучу жайына айланды. Ал үчүн шаардык бийлик жерди тегиздеп, балдар үчүн шарттарды түзүү аракетинде. Жергиликтүү жашоочулар өздөрүнө шарттар түзүлүп жатканын көрүп кубанычта. Бул жерде эчтеке жок болчу. Анан кийин биздин балдарыбызга мамлекетибиз, мэриябыз кам көрүп, жакшынакай кылып площадка кылып берди. Биз аябай кубанычтабыз. Күндө кечинде эртең менен балдарыбызды келип ойнотуп, балдарыбыздын көңүлү кунак болуп эле жыргап калдык. Анан эми мынау биз пенсионербиз, анан мынау тегерек чекесин жакшынакай кылып оңдоп берип, брусчатка төшөп берип койсо, бул жер бир жөн эле бир бакалар чардап жаткан көлчүк сас жер болчу да. Ушундай бир тегеректе жашаган адамдарга да ыңгайсыздык жараткан бир сас эле жер болчу. Анан эми ошол сас жерден ушундай немеге айлантып, сонун кылып жасап койгон мамлекетибизге, мэрияга мындай ыраазы болуп, рахмат айткандан башка эч нерсе жок. Жасап берип аткан даяр нерсеге аяр мамиле жасап, мусор таштабай, сындырбай, бүлдүрбөй, ушул даяр нерсени, бүтүлү буюмду бүлдүрбөй жакшы колдонушса да эл дагы. Ал эми бул көп кабаттуу үйдүн короосундагы аянтча каралбай тосмолору тонолуп, балдар үчүн шарт жок болгон. Эми бир аптадан бери бул жерде муниципалдык ишкананын жумушчулары иштеп, аянтчанын тегерек четин тосуп, брусчатка төшөп, жумуш кызуу жүрүүдө. Дилдебек Качкынбаев таң эртеден күн кечтегенге чейин бул жердеги жумушчулар менен балдар ойночу аянтчаны курууда. Бири брусчатка төшөсө, айрымдары кум төгүп тегиздөөдө. Мээнеттенип жасалып жаткан ар бир ишке жергиликтүү жашоочулар аяр мамиле кылса дейт. Иш
bir basардан кийин бүтөт бери. Мен менен о тагабыз жана оюнчуктар селкинчек, белкинчек деген ошолорду онутабыз. Желдиктүү жарандардан ошо сындырбай, жашынакай пайдаланса ошону суранат элем. Талкалабай. Талканып көп акчага келип атыр булар деген. Мээнет менен коюп атырк, биздер мээнет менен иштеп атырк. Учурда шаардагы 5 оюн аянтча жаңыланат. Атап айтсак 105 дом жана ошондой эле өзүңүздөр көрүп турган жер жана ошондой эле 1 май Чубак Саттаев жана ошондой Шекербек Шеркулов, Касымкаев көчөлөрүндө бүгүнкү заманбап үлгүсүндөгү балдар ойночу аянтчасыны алып келип бүгүнкү иштер жүрүүдө. Акыркы жолу былтыр Чубак Саттаев Өмүрбеков көчөлөрүнүн кезилишинде жаңыртканбыз. Быйыл ушу 5 таанасын жаңыртып атабыз. Ал эми оюн аянтчага орнотула турган шаймандар Бишкек шаарынан атайын алып келинген. Эми аянтчадагы жумуштар толук аяктаса орнотулат. Талаш шаарындагы балдар ойночу аянтчаны жаңыртуу максатында шаардык бюджеттен 3 миллиондон ашык каражат каралып, учурда 5 балдар ойночу аянтча жаңыртылууда. Бегай Масынбаева, Чыңгыз Бокошов, Талаш шаары. Элеттик ишкерлердин алгылыктуу аракетинин артында кошумча жумушчу орундар түзүлүүдө. Алсак быйылкы жылы Манас аэропортунда 4 ишкана ачылып, жыйынтыгында 40ка жакын жумуш орду түзүлгөн. Ага кошумча ишкер Султан Токтаралиевдин жеке аракети менен унаа тейлөөчү ишкана ачылып, дагы 15 жумушчу орну түзүлүүдө. Элетте ишкердүүлүктү өнүктүрүү жергиликтүү казынаны арттырууга өбөлгө болот. Заманбап унаа тейлөөчү ишкана Манас районуна караштуу Үчкоргон айыл өкмөтүндө ачылды. Эми мында унаа оңдоо, майын алмаштыруу жана жууп берүү кызматтары көрсөтүлөт. Ишкана Чоңгапка өткөрмө постуна жакын жайгашкандыктан жолдо жүргөндөргө жатакана, тамактануучу жайы да эске алынган. Азыр 5 адам иштеп атат. Планда да расширение кылабыз буюрса. Да дополнительный бокстөрдү курабыз. Автоэлектрик алабыз, вулканизация ачылат, замена масла ачылат. Буюрса да кафе ачылат биз. 6 ай мурун кредит алдым. Бул кредитти процент жок кредит алдым. Буну немеге салдым? Товарга. Абдан жакшы болуп кетти. Буюрса товарды көбөйтүп алдым да, бул кредит алыпчы. Башына товар аз эле болчу. Анан ушу өкмөт кредит берип баштан уккандан кийин банкка барып туруп, очередге туруп кредит алдык да. 1 миллион сом алдык. Ошонун баарын буюрса товарга салдык. Ишкананын ачылышына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл тургундары келишкен. Элетте ишкананын ачылышы 15 адамды жумуш орду менен камсыз кылды. Аны менен катар айдоочулар үчүн унаасын толук кароодон өткөрүүгө заманбап шарттар түзүлдү. Бүгүн чоң кубанычтуу күн болуп атат биз Манас районубузда. Бир жерден маселелердин баарын чече турган бир ушундай унаа тейлөөчү жай ачылып атат, Кудайга шүгүр. Биз мурда мисалы машиненин дөңгөлөгүн оңдосоң башка жакка барып, май койсоң башка жакка барып, унаа тетиктерин алсаң башка жакка барып, ушундай бүттүгү чачыранды болсо, азыр Кудайга шүгүр баары бир жерден болуп атат. Бул чоң элге удобство түзүп атат да, ошого абдан ыраазыбыз. Быйылкы жылы Манас районунда жеке ишкерлердин демилгеси менен 4 ишкана ачылып, 40ка жакын жумуш орду түзүлгөн. Бул Токтаралиев Султан ишкерибиз да ошо жерди Үчкоргон айыл өкмөтүнөн алып, курулуш иштерин жүргүзүп, бүгүнкү күндө ачып атат. Буга дагы байланыштуу мына Манас атабыздын айкелинин ичинин баарын оңдоп түзөө иштерин ошо ишкерибиз жүргүздү. Завод жиби ачылат. Азыркы күндө биздин райондо 35-40ка жакын жумуш орду менен камсыз болуп, ишкерлерибиз жумуш ордуларын түзүп атат. Өкмөттүн ишкерлерди колдоо программасынын алкагында пайызсыз насыялардын берилиши ишкердик тармагынын өнүгүүсүнө өбөлгө болууда. Чолпон Сабитова, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Манас району. Республиканын башка аймактарынан алынган жаңылыктарга назарыңыздарды бурабыз. Нарын облусу боюнча жалпысынан көмүр саткан 68 кампа уюштурулду. Учурда кала ичиндеги таш көмүр сатуучу базаларда 300 тоннага чейин көмүр бар. Облус бийлиги тургундарга арзан баада көмүр алып берүү жана туруктуу бааны кармоо максатында Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Кара Кече филиалы менен келишим түзүп, тиешелүү чараларды көрүп жатат. Ал эми жеке менчик базарларда көмүрдүн кору жетиштүү, тоннасы 6000 сомдон сатылууда.
Биздин чыгармачыл топ Нарын шаарынын Борбордук көчөсүндөгү көмүр саткан жеке менчик 2 базага бардык. Экөөндө тең жыйма жыйылган таш көмүрдүн бир мүшөгү 300 сомдон сатылууда. Сатылуучулардын айтымында октябрь айы жылуу болгон үчүнбү айтор кардар аз. Быйыл деле багышы тура эле деп атабыз да, азыр күн жылуу болуп көп өтпөй атат. Мүшөгү 300дөн болуп атат. Тоннасы 6000. Эл туруктукун алабыз дегенге туруктукун берип атабыз. Карагаче дегенге карагаченикин берип атабыз. Былтыр 250дөн болгондо мүшөгүчү. Анан быйыл 300 деп атат, эми баардыгы кымбат деп атпайбы? Көмүр өтпөй атат деп да айтууга болбойт. Тонналап албаса да мүшөктөп сатып алгандар жок эмес. Алардын айтымдарында быйыл таш көмүрдүн наркы жылдагыдан кымбат. Ошондуктан анын баасы айрым жарандардын капчыгына туура келбейт. Ушул тапта жеке менчик базаларда көмүрдүн тоннасы 6000 сомдон сатылууда. Көмүрдү жылына 3-4 тонна жагабыз негизи биздин үй бүлөгө. Анан азыр болсо убактылуу эртели кеч үйдө жаш бала болгонуна байланыштуу бүжөктөп алып жагып атабыз, эртели кеч жагып атабыз. Свет жагалы десек, свет ограничение бар. Өчүп калат, плитка сайсак өчөт. Ошого байланыштуу. Азыркы көмүрүбүз да кымбат болуп атат, эчтеке элек эле мына кичинекей мүшөктөр 300дөн болуп атат. Быйыл кичине кыйбатыраак болгон турат. Анан да бир 2 тонна алыш керек. Свет болуп калабы, свет болбой калабы. Андан кийин пенсия болуп калса алабыз, пенсиядан буйруса. Свет дагы болуп калабы, болбой калабы. Экономдукту болбойт да светте. Суу аз болуп атат. Нарын облусу боюнча көмүр саткан 68 кампа уюштурулду. Учурда кала ичиндеги көмүр сатуучу жайларда 300 тоннага чейин көмүр бар. Облус бийлиги тургундарга арзан баада көмүр алып берүү жана туруктуу бааны кармоо максатында Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Каракечи филиалы менен келишим түзүп иш алып барууда. Ар кандай частниктер бизде жүздөгөн КАМАЗ айдаган оор жүк ташуучу машиналар азыр өздөрүнүн көмүрлөрүн тартып келип, үйлөрүнүн чейин жеткирип берип, сатуу иштерин жүргүзүп атат. Ошо 6000 сомго чейин чыгып кетип атат да. Бирок биз жакында эле Кыргыз көмүрү менен атайын сүйлөшүүлөр жүргүзгөнбүз. Мэрия өзү дагы Кыргыз көмүрү менен барып сүйлөшүп, ошол жерде 1000 тоннага чейин алып келип, ошол арзан 5000 сомго чейинки көмүр камсыз кылуу аракеттерин көрүп башташты да. Теңир Тоо жергеси боюнча жалпы 127 000 тонна көмүр керектелет. Анын 34 000 тоннасын бюджеттик мекемелер түзөт. Мунун ичинен 13 800 тоннасы Нарын жылуулук ишканасына түшүрүлөт. Айжамал Болот кызы, Норус Абулаев, Нарын жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын улуттук оюндары боюнча спорт чебери саяпкер Майылбай Карачев көп жылдан бери улуттук ат оюндарында демөөрчүлүк кылып келет. Жылына улустук көкбөрү жана ат чабыш оюндарын өткөрөт. Быйыл да ат чабыш оюндарын өткөрүп, ар жылы улуттук оюндарга салымын кошууда. Анын мурункуга караганда ат аябай өнүктү. Азыр өстү, мурунку темптен бир той өстү да таласта. Импорт көбөйдү. Мына мамлекетибизде да жакшы байгелер сайылып атат. Жаңы президент келгенден бери ат оюндарына аябай көп көңүл берди да. Ат оюндарына облустун бардык райондорунан жана Токтогул районунан да тайгуландар келип, айлампага чабылып, маарага биринчи болуп, Бакаята районунун кең арал айлануу күлүгү ээледи. Тайыбыз биринчи келди. Тайыбыз 4-чү жолу чабыш. Колко чатада 4-чү келип калган. Аралдан 2-чи келди. Ат оюндары жакшы шартта, жакшы түзүлүп, азыр аябай өнүгүп атат. Ал эми топ байгеге кошулган 11 аргымактын ичинен алдыга озуп келген Бакаята районунун Шадыган айыл аймагынын тургуну саяпкер Тойчубек Чемошевдин карагери күлүгү баш байгеге татыктуу болду. Топ байгеде экинчи болуп Айтбатов районунун тургуну саяпкер Кемел Козугуловдун кара аргымак ээледи. Мунабыз жазында уткан бир эки байге, анан Ноорусга барып 6-чы болгонбуз. Анан бүгүн жаздан бери биринчи чабыш. Бүгүн экинчи жолу кудай буйрса дагы алды да жакшылыктарым бар. Орозбек Бейшебаев урмат Доктурбек уулу, Айтматов району. Бүгүнкү күнгө алынган орчундуу жаңылыктар мына ушулар болду. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта туруңуздар.